Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман ырастантар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Урматтуу мекендештер, жалпыңыздардын бүгүнкү жума күнүңүздөр марек болсун, окулган жума намаздар кабыл болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу момун мусулман бир туугандар, эртең эмес бүрсү күнү буйруса момундардын эң бир керемет бир майрамы Курбан айт майрамы кирип келатат. Албетте бул Курбан айтка бүтүндөй дүйнө мусулман эли өзгөчө даярдык менен бир жыл бою күтүшөт. Мына ошону менен катар биздин кыргызстандыктар, кыргыз элибиз, мекендештерибиз жана биздин Ак ниет аманат коомдук фонду дагы жыл сайын бул Курбан айтты өзгөчө бир керемет бир сезимдер менен күтүп алабыз. Анткени Курбан айт күнү өзгөчө майрам болот. Ал күндөрү мындай айтканда жакындарыңын, дос жарыңдын, же болбосо бир тааныган билген мискиндердин, муктаждардын кабар алып, зыярат кылып, акыбалын сурап, колдон келсе Аллах таалам берип аткан ырыскы менен бөлүшө турган өзгөчө бир күн, өзгөчө бир майрам да, достор, мекендештер. Мына ошону менен катар биздин Ак ниет аманат коомдук фонду дагы жыл сайын ушул Курбан айт күндөрүн өзгөчө белгилеп келебиз. Албетте мисал катары кыскача айта кетсем, ушул Жалал Абад жергесинен баштап Ош, Баткен, өзүбүз жетпей калган Ысык көл, Бишкек, Чүйгө чейин, жада калса ушул мекенден сыртта жүргөн мекендештерибизге, жада калса Египетте илим алып аткан бир туугандарыбызга ушул курбандык чалып, ошолордун бата дубасын алып келген учурларыбыз болгон. Мына былтыр эле ушул Египетте илим алып аткан бир туугандарыбыздын дубаларын алдык. Ал эми былтыркыга чейин аябай бир чоң масштабта, чоң деңгээлде бир 3 жыл бою аябай бир өзгөчө курбандык чалып келдик элек. Мына былтыры бир аз басаңдап, Кудайга шүгүр, бирок ушул 3 жерге, 3 областка жана Египет жергесине курбандык чалган экенбиз. Жалал Абад, Ош, Баткен жана ошол Египетке. Андан мурунку жылдары 6 областка, 7 областка чейин өзүбүз 3 күн бою курбандык чалса болот, жакшы билесиздер. Курбан айт намазы окулгандан кийин 3 күн аралыкта курбандык чалып жетишип калсаңыздар болот дейт. Мына ошол өзүбүз 3 күн бою бутубуз жерге тийип тийбестен, өзүбүз 3 күн бою ушул 3 областты кыдырып жүргөн болсок, өзүбүз жетпеген жерлерге аманаттарыбызды ошол жактагы фондко кызмат кылган өкүлдөргө же волонтерлорго ушундай бир аманаттарды жеткирип, ал жакта биргеликте курбандык чалган учурларыбыз болгон. Урматтуу мекендештер, мен эми кыскача айта кетейин. Мына бүгүн 14-июнь, буйруса кече күнү биз 2 күн бою түз эфирде ошо Курбан айтка карата курбандык чалуу маселесин, ушул теманы бир козгоп келиңиздер, бир биргеликте курбандык чалалы. Ак ниет аманат коомдук фонду менен биргеликте ушул айлап, жумалап, 10 күндөп же болбосо бир ушундай бир эт жебей калган бир туугандарыбыздын бир дубасын алалы деген максатта бир ушундай түз эфир 2 күн бою түз эфир кылдык элек. Мен кече экинчи түз эфириме чейин, урматтуу мекендештер, так 13,5, ал жагы М-банка 3,5, бир 16-17 миң сомдой чогулуп калган эле. Ал эми кече күнү түндө биз түз эфирге чыкканбыз. Мына ошол түз эфирден кийин, достор, мен бир кыскача отчет берип кетейин. Мына ушул курбандыкка, урматтуу мекендештер, 20 сомдон жогору карай аябай бир жакшы жардамдарын жөнөтүштү. Чындыгында керемет жардамдарын жөнөтүштү. Ошолордун бири мына Санкт-Петербургда дайым бизди ушул колдоп келген Санамбү Токтосунова деген эжекебиз бар. Мына ошол эжекебиз моминтип бир 10 миң рубль аманатын дагы жөнөттү. Андан сырткары Азамат деген досубуз бар, Москвада эмгектенет. Мына Азамат дагы 15 миң рубльун аманатын жөнөттү. М-банка салган экен, 13.663 сом болуп түштү. Мына 10 миң рубль, 13 миң рубль, мына ошо менен 23 миң болуп калып атабы. Так, калганыбыз, урматтуу мекендештер, мен жана карасам, ошол 20 сомдон карай 100 сом, 200 сом, 50 сом, 500 сом
1000 сомдон 2 киши, 3000 сомдон 1 киши аманатын жөнөтүшүптүр. Мына ошону менен буйруса, жалпы каражат Кудай буйруса азыр 23. Так, кече күнкү болсо 17 болуп калса, ошол 50 миңге жакын рубль менен биргеликте 50 миңге жакын чогулуп калды достор мекендештер. Кудай кааласа, мына эртеңки күнү биз мал алышыбыз керек. Мына бүгүн ушул эфирди көргөн мекендештерге мен дагы бир ирет кыскача кайрылып кетээр элем. Биз быйыл Кудай буйруса ушул Жалал Абад жергесине Курбан айт күнү курбандык чалсак, анын эртеси Ош жергесине чыгабыз Кудай буйруса. Анан эгерде 3-күнү дагы каражатыбыз жакшы болуп калган болсо, ушул Баткен жергесине же болбосо дагы бир областка ушу курбандык чалып берели деген ниет болуп турат. Кыскасы, Курбан айт намазы окулгандан кийин 3 күн бою колубуздан келишинче аракеттерди жасайбыз достор мекендештер. Аллах таалам ушул биздин инициативабызды, демилгебизди кайдыгер карабастан колдоп берип аткан, Аллах таалам берип аткан рызкысы менен бөлүшүп аткан мекендештерден Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Баарыңыздардын кирип келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана жеке өзүмдүн атыман чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Курбан айт күнүн аябай бир өзгөчө бир жакшы маанайда тосуңуздар. Колдон келсе көптөгөн колуңуздар канчалык жеткен болсо ушул мискиндер, муктаждардан кабар алыңыздар. Тууган, жора жолдош, ушундай кыйынчылыкта жашаган бир туугандардан кабар алыңыздар, зыярат кылыңыздар. Эми баары ниетке жараша, жакшы ниет кылыңыздар. Амалдар ниетке жараша дейт. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандтар, урматтуу биздин Ак ниет аманат YouTube каналыбыздын көрөрмандары, ушул видеону максимально таратып коюңуздар. Видеого сөзсүз лайк басыңыздар. Себеби биз эртең менен буйруса Курбан айт күнү курбандык чалына турган малыбызды алабыз. Андан ар жагына дагы Кудай кааласа аракетибизди жасайбыз достор. Келиңиздер. Көптү көрсөгөл болот. Көптөшөлү. Кимдир бирөөнүн балким бир мал, бир кой курбандык чалганы мүмкүнчүлүгү болбой аткандыр. Кимдир бирөө убактысы болбой аткандыр. Кимдир бирөө кимдерге бул курбандык чалып алып этин жеткирем деп ойлонуп аткандыр. Мына ошол сиздердин менен жана муктаждардын ортосунда биз Ак ниет аманат коомдук фонду болгону көпүрө болуп, ошол муктаждардын, мискиндердин жүздөрүнө бир кичине болсо дагы жылмаюу тартуулашына биз себепкер болуп калайлы деген гана аракет достор мекендештер. Туура кабыл алып, туура түшүнүңүздөр. Буга чейин да курбандык чалынып келген. Буга чейин спонсорлор, көмөкчүлөр өздөрү байланышып, жада калса Оштон бир өгүз, бир бугаларын союп берип, келмедер деп чакырып, мына ошонун этин тапшырып, муктаждарга таратып бериңиз деп ушундай учурлар болгон. Быйыл күттүк элек, бирок андай болбогондуктан биз түз эфирге байма-бай чыгып, сиздерге кайрылып атабыз. Ар бир көрөрман 100 сомдон гана колубуздан келишинче 100 сомдон да курбандык чалышы мүмкүнбү деп да ойлонушуңуздар мүмкүн да. Көптөшүп, мисалы бир бодо малды мейли бир 100 биригип, мейли бир 500 киши биригип, мына 500 көрөрман биригип бир малды алып туруп, элге ошол муктаждарга таратып берсек дагы жакшы болот. Баары ниеттерге жараша дейт го, урматтуу мекендештер. Рахмат дагы бир жолу. Буйруса эртеңки күнү дагы кандай мал алынды, аны дагы сиздер менен бөлүшөбүз. Курбан айт күнү кимдерге таратылып, сиздердин аманатыңыздар кимдерге жеткирилип атканын аны дагы бөлүшөбүз буйруса. Аманчылык болсо, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул видеолорду кичипейилдикке бөлүшүп коюңуздар. Жора жолдош, жакындарыңыздарга сөзсүз айтып деңиздер. Ал эми колдоп аткандардан Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Рахмат туугандар. Мына биринчи күнү 17 миң каражат чогулган болсо, экинчи күнү мындай айтканда 27 миң каражат чогулду достор мекендештер. 27 миңден 30 миңге чейин каражат чогулду. Эми бунун көпчүлүгү рубль, бирок ошол жагында эске алыңыздар, рубль менен сомдун бир аз айырмасы, курс маселеси дагы бар, аны жакшы билесиздер. Азыр Курбан айтка карата дагы курс аябай төмөндөп кетиптир. Бирок кантсе дагы айла жок, ошол алмаштырып, ошол мал алып, кыскасы аракетти жасай бермекчибиз. Мына ушундай. Рахмат баарыңыздарга, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ал эми фонддун жасалып аткан иштери эмне болуп атат дешиңиздер да мүмкүн. Ал маселелерди Курбан айттан кийин кайрадан бөлүшүп баштайбыз достор. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.